Адам баласы бул дүйнөдөн өтсө да анын жакшы сөзү, мээрими, ак эмгеги сыяктуу артында калган издери элдин эсинде жашай берет. Эскерүү бул жөн гана кайгыруу эмес. Бул маркумдун жакшы сапаттарын урматтоо, анын басып өткөн жолун баалоо. Биз бүгүн Апалаева Эркекан энени эскерүү менен анын өмүр жолу туурасында сөз кылмакчыбыз. Бул сүрөттөрдөн биз Эркекан эненин балалык чагы, жаштык кезиндеги элестерин көрүү менен, кийген кийимдеринен, чач жасалгаларынан ошол мезгилдеги жашоону, ошол доордогу турмушту көрүп жатпайбызбы? Албетте, бүгүнкү күнгө салыштырмалуу ал мезгил бир топ катаал болгон. Эркекан эне Абдиметаловага турмушка чыккан жылдары, үй бүлөнү түптөөдөгү түйшүктөр, турмуштун ысык суугун бирге көрүп, мезгилдин мыйзамына баш ийип, кубанса, бирге кубанган жылдар. Эркекан эненин апасы Парчабö жаш жубайлардан кабар алып, алардын турмушунун түптөлүшүнө зор салым кошкон. Анткени ал убагында башка үй бүлөлөргө да жардамын аябаган, мээримдүү, кайраттуу аял болгон дешет. Ал эми атасы Жээнбеков Апалай улуу ата мекендик согуштун ардагери. Нарк насилдүү сөздөрү менен айылдагы абройлуу адамдардан эле. Мына ушундай үй бүлөдөн тарбия алып чыккан Эркекан Апалаева орто мектепти мыкты бүтүрүп, жогорку окуу жайында окуп, мугалимдик кесипке ээ болгон. Эркекан эне бүткүл өмүрүн билимге, тарбияга арнап, миңдеген окуучуларга билим берди. Окуучуларына адамдык бийик сапаттарды үйрөттү. Ал окуучунун жүрөгүнө жол таап, анын келечегине жарык чачты. Эркекан эне окуучуларга жөн гана билим берүүсү менен эмес, адам тарбиялоодогу орду, коомго кошкон салымы менен кадыр баркка ээ болгон. Дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе Эркекан эненин жүрөгүнүн тазалыгы. Ал өзүнүн гана балдарына эмес, тууган уруктарына, кесиптештерине, коңшу колоң, тааныш билиштерине бирдей мамиле кылчу. Эч кимди бөлүп жарбай, ар бир адамга жылуу сүйлөп, ак көңүлүн аябайт эле. Бул анын педагогтук эле эмес, чыныгы адамдык сапат эмеспи? Эркекан эне Абдиметалова менен 56 жыл бирге өмүр сүрдү. 56 жыл мугалимдик кесипте бирге эмгек этишти. Чейрек кылымдан ашык бул убакыттын ичинде канчалаган тоскоолдуктардан бирге өтүшүп, канчалаган ийгиликтерди бирге жаратышты. 8 балалуу болушуп, аларга татыктуу тарбия, таалим бере алышты. Абдиметалованын жубайы катары анын жумушундагы ийгилигине,
эмгек сиңирген мугалимдик наамына жетишине да өз салымын кошкондугу айдан ачык эмеспи. Педагог жубайлар ушундай ыйык эсептелген мугалимдик кесипти аркалашып, Абдимиталова дээрлик 30 жылдан ашуун мектеп директору болуп иштеп, бул кесиптин ачуу таттуусун бирге көрүштү. Мугалимдин негизги сапаттарынан болгон сабырдуулук, мээримдүүлүк жана жоопкерчиликти туу тутуп, тер төгүп эмгек эткендигинин акыбети мына ушул. Өзүңүздөр көрүп тургандай көкүрөктөрү орден, медалдарга толуп, эмгектери бааланып, өкмөт тарабынан берилген сыйлыгы бир эле балдарынын эмес, элдин сыймыгы болуп олтурат. Жараткан ушинтип, бизди бириктирип, бирге жашатып койгонуна 1000 мертебе ыраазымын дейт Абдимиталова. Эркехан эне бул өмүрдү татыктуу жашап өттү. Анын артында өз тарбиялап өстүргөн уул кыздары, небере чеберелери калды. Анын артында өз иштеген мектеби, жашаган жери калды. Анын артында эң негизгиси абдан жакшы аял эле деген элдин жылуу сөздөрү калды. Акырында айтарыбыз, Эркехан эненин өзү болбосо да, анын мээримдүүлүгү, кайрымдуулугу, жароокерлиги, бир сөз менен айтканда адамдык бийик сапаты элдин эсинде калып, балдарынын жүрөгүндө түбөлүк жашайт.